Биз турган Боз Адыр айылы Өзбекстандын Шархабад айылы менен канаатташ жайгашкан кечээ күнү өзбекстандык жарандар Кыргызстандын аймагында электр мамычаларын алып өтүү үчүн столбаларды орното баштаган. Ага жергиликтүү тургундар каршы чыгып, орнотулган столбаларды кайра алып чыгуу кетүү талабын коюшууда. Кыргыз Республикасынын жолу аркылуу өздөрүнүн үйгө кетчү үйлөрү бар да бул жерде. Кыргызстандын территориясы аркылуу электр энергиясын жеткирүү боюнча столбалар кургуза баштаган да. Уруксаты жок. Ошондон эл билип калып туруп, келип столбаларды кайрадан алдырганбыз кеч түндө. Чек арада орун алган окуядан соң эки тараптын тийиштүү кызматтары жеринде сүйлөшүү жүргүздү. Жыйынтыгында өзбек жарандары ээн баштык кылып Кыргыз бийлигинин уруксатысыз Кыргызстандын аймагында электр мамычаларын орноткону маалым болду. Бул жер толук такталган жер. Булардын курган курулушуну өзүнүн территориясында куруу боюнча азыр талаптар болду. Мурда эски курулган столба линия бар экен, ошонун ордуга эле биз ремонт кылабыз деди. Жок, бул ремонт кылбайсыңар деп биз талап койдук. Алар туура кабыл алып, өзүнүн территориясына кура турган болду. Бул столбаларды качан алып чыгып кетет? Так, азыр сөз берди. Күнүнү саатыны белгилебедик, бирок алып чыгып кетет. Жыл башынан бери Кыргыз-Тажик чек арасында такталбаган чек ара сызыгын айынан пикир келишпестиктер орун алып келет. 4 февралда Аксайдагы 35 гектар жайыт жер талашка түшкөн. 13 февралда Кокташ айылындагы Кыргызстандын аймагына тажик жарандар көчөт орнотуп баштаган. Орнотулган көчөттөр дагы алынган эмес. Ал арада өкмөт үйүнүн алдында чек араны коргоо талабы коюлуп митинг өттү. Айжамал Мурзадолат кызы, Манас Исмаилов, 7 канал, Баткен.